Бирок кээ бир адамдар билбейт, ошол видеону мынакей. Ошол видеону жөнөтүп койгула. Например, мына Мынакей. ДАМАЗ азыр. Жок. Кирпич жок, ака. Кирпич жок, двусторонний болуп калды. Бул жерде ошондой билбеген адамдарга жөнөтүп койгула. Так, достор, бул видео ошуктарга эмес, башка жерден келген акаларга. Бул жак Курманжан Датка көчөсү. Кудай калса кетсеңиз, мына жерде негизи кирпич бар эле. Мына знак жаңы орнотулуптур. Кечээ күнү мынакей ушул жаңы знак орнотулду. Кудай калса бул жерге машина коюш мүмкүн эмес, бирок мына жол двухсторонний. Ал жактан келсе дагы болот, бул жактан кетсе дагы болот. Односторонний болчу. Мурда кирпич бар эле, ака. Кечээ күнү двухсторонний кылып койсо, жакшы болуп турат экен. ооба, кечээ күнү бизде ошондой случай болуп калды. Бул жактан берки машина келип калды да, Мансур ака жолуну кысып койду да. Эми кечирим сурап коебуз. Эгерде ушул видеону көрүп аткан болсо акабыз, кечирим сурап коебуз да. Эмнеге десеңиз, бул жак негизи кече кечинде кирпич болчу. Азыркы учурда кирпич алынып, мынакей. Азыр двухсторонний болуп калыптыр. Бирок кээ бир адамдар билбейт, ошол видеону мынакей. Ошол видеону жөнөтүп койгула. Например, мына ДАМАЗ азыр. Жок. Кирпич жок, ака. Кирпич жок, двусторонний болуп калды. Бул жерде ошондой билбеген адамдарга жөнөтүп койгула. Айттым го. Мынакей. Кичине артка жылып туруң эм. Ошондой знакка карап жүрүш керек. Жол эрежелери күндөн күнгө өзгөрүп атат да. Bir сұраныс бар да, короче, водительlerге, указательlerге, мындай, короче, немелерге постоянно карап жүргүлө. Мына кирпич алды бар деп туруп, короче, нарактан бир ДАМАЗ кеп туруп, короче, башка жетиштик коюп жиберип атат да. Ооба, эми ар бир нерседен өмүр ошондой кымбат нерсе, ар бир нерседен кымбат го. Ошондуктан өзүңүзгө сак болуң, жол эрежесине сактап жүрөлү. Бардыгыбыз тандоо ардайым сизде, тандоодон адашпаңыз. Ушул видеону акаларга же болсо башка жерден келген акаларга жөнөтүп койгула. Кээ бир адамдар билбей унутуп калышат. Бул жакта эми кирпич жок, кирпич алынды. Эми бул жакта бошотуп койсоңуздар, биз кетип калайлы.